بسم الله الرحمن الرحيم Inna a'toynakal. Берде келе атайнака. Бизден ба жок да. Аны эле точка койдук айын ордуна. Болбосо айын тамгасы бар. Inna a'toyнака. Аны бирге окшоштуруп койдук, точка коюп, то кылып a'toyna деп. A'toyna. Та тамгасы бар. Бул жөнүндө жумшак та. Анан то тамгасы бар мындай. Ушуну то деп. То. Бирок бул жерде келгени, та келген жок, то келди. Ошондуктан инна атой деп то кылып окуңуздар. Инна атайнака эмес. Тойна берди, көрдүңүздөрбү? Анан берде эки а бар. Тойнака, атай бул жерге эки а койдук. Состун деп эки а. Инна атойнакал. Акырында кээ бирлер каф тамгасы менен да чаташат. Себеби араб тилде коф тамгасы бар, анан каф тамгасы бар. Коф кыргыз тилде жана кандай, кайдасың деген сөздөргө колдонулат да бул тамга. Ал эми каф тамга кетти, келдим, к тамгасы. Тойнака, ушуну айтыңыздар. Инна тойнака. Тойнакал каусар. Акырында, ушул аяттын акырында дагы кээ бирлер чаташкан ката. Са менен син тамгасын чаташат. Бул жерде көргөнүңүздөр мына. Бул са тамгасы, син эмес. Са тамгасы бар. Анан син тамгасы бар. Бирок бул жерде келген тамга син эмес. Кайсы тамга келген? Са тамгасы келген. Ушул тамга келген са. Ошон үчүн каусар дебестен каусар экисинин ортосунда тилди коюп атабыз. Каусар. Ушун бир аятты бүттүк. Ошондо инна тойнакал каусар. Транскрипцияда инна тойнакал каусар. Фасолли лираббика ванхар. Бул жерден эске ала турган нерселер келер фаса деп мону фаса а кылып алышы мүмкүн. Фаса деп. Себеби араб тилде сот тамгасы бар. Анан син тамгасы бар. Бул сот. Бул син тамгасы. Син тамга жакшы жазылбай калды, кайра жазайынчы. Син тамгасы. Да, жазылат. Бул жерде кайсы келди? Сот келди бул тамга. Дагы жакшы жазылбай калды. Мындай. Сот. Берден а демес. Мындагы да окуйбуз да. Фасолли. Бика эмес, ли роб десеңиздер жакшы. Транскрипцияда ар ким ар кандай ушундай бир аз немелерде кетип берет. Ли роб, нир о. Ли раббика десе деле болот, бирок тажид менен окуйсуздар, о деп окуңуздар. Ли раббика. Ван хар не көрсөтөр? Ва эмес. Ва. Ван хар. Х эмес өткөн жанагы ха. Фасолли ли раббика ван хар. Фасолли ли раббика ван хар. Болду, иншалла, ушундай эле. Инна шаниака. Шаниака эмес, эки алиф бар. Эки а бар туугандар. Ушуну унутпаңыздар. Мына алиф турат. Мына алиф. Ша. Ниака эмнеден нун. Шани, бияктен баягы хамза жок кыргыз тилде. Ошон үчүн шаниака деп жазылып турат. Болбосо бу жерде шаниака. Хамза. Шаниака. Хуа дегенде көптөр ушул ха тамгасын ха кылып алат, хо кылып алат. Хуа. Жумшак. Авам менен. Хуа. Көрсөтөбү эмнеди? Бирок кыргыз тилде биз жазганда жок да бизде башка тамга. Бир эле баары. Ушул хын жаза беребиз. Анан сиздер эске алып ушуну угуп жаттайсыздар да берден. Берди
х эмес, х да эмес. Хуа деп. Хуа. Андан кийин аптар. Бул жерге колдон кезде б кошуп коюш керекпи, билбейм. Б болсо абытар деп окуп алышы мүмкүн да. Эмнеге дегенде, араб тилинде ушу кутпу жат тамгалар бар. Б тамгасы ошого кирет. Мындай бны айтып аткандай да. Б деп айтыңыз, сиз б деп айтасыз го, ошондо абы. Абытар деп окуңуз. Аптар эмес, абытар. Абытар. Мына хуал абытар. Хуал абытар. Инна экны шани ака. Шани ака. Хуал. Хуал абытар. Турасы. Ушуларга көңүл буруңуздар. Инна шани ака хуал абытар. Huvel abtar. Abtar.